Саламатсыздар, урматтуу мекендештер, урматтуу Ала Буканын тургундары, урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу бир туугандар. Күчтүү программа бар. Аныгыла турган күчтүү команда бар. Биз тандоону жасаганда, жанагы сөзүнө ишенбей, баскан жолуна, кылган ишине, анын жүрүм турумуна, элге болгон мамилесине баа берип туруп, анан кийин шайлашыбыз керек. Азыр бышып, толуп, şu иштесем деп турган убагы. Акылым жетет. Курчтугум жетет. Ишти билем. Мамлекетти кыска мөөнөт ичинде сууруп тартып чыгарып кете алам. Менин программамда мына биринчиси тартип, мыйзамдын кынтыксыз иштеши, прокуратура, милиция, сот системасындагы реформа. Мен муну талап кылып орнотуп берем. Экинчиси жумуш орундарын түзүү, элибиздин турмушун оңгоо. Үчүнчүсү бул биздин келечек балдарыбыз, биздин маданиятыбыз, биздин каада салтыбыз, биздин тарыхыбыз. Мынакей ушуга чоңураак көңүл бурушубуз керек. Балдар сапаттуу окуп, сапаттуу билим алып, ар бир элин атанын бул чоң үмүтү ичиндеги. Мына мен дагы баланын атасымын. Мен дагы айтам кызыма, балам, ай жакшылап оку, жакшы айтыш бол депчи. Ар бир элин ата ошентип ойлойт. Бирок сапаттуу билим берүү бул мамлекеттин милдети.